Мурда сабаттуулар берип жиберген жерлерди биз бүгүн сабатсыздар кайтарып алып келип атабыз. Кыргызстан менен Өзбекстан чек араларын чечкени калды. Байден Зеленскийдин билдирүүсүнөн күмөн санады. Дан келишими дагы 4 айга узартылды. Нэнси Пелоси өкүлдөр палатасынын башчылыгынан кетет. Европага мыйзамсыз киргендер көбөйдү. Казакстанда президенттик шайлоо күнү башаламандык уюштурууга камынган деген шек менен 7 киши кармалды. Бул жумадагы дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы маанилүү кабарларды мен Нурайда Жекшенова айтып берем. Саламатсызбы? Кыргызстан менен Өзбекстандын парламенттери Кыргыз-Өзбек чек арасынын айрым тилкелерин делимитациялоо боюнча келишимди ратификациялоо жөнүндөгү мыйзам долбоорун кабыл алды. Документке ылайык, эки өлкөнүн чек арасынын калган 300дөн ашуун чакырымы чечилди. Эми документке президенттер кол коюшу керек. Өзбекстанда чек ара боюнча документ добуш берүү күнү ачыкталса, Кыргыз бийлиги макулдашуудагы айрым маселелерди 1 жыл мурун эле жарыялаган. Сөз Кемпирабад суу сактагычы тууралуу болуп жатат. Кыргызстанда акыркы бир нече ай Кемпирабаддын берилишине каршы жөө жүрүштөр, митингдер жана акциялар өттү. Андан сырткары социалдык тармактын колдонуучулары да бийликтен ачыктыкты талап кылышты. Макулдашуу жогорку кеңешке ратификацияга келип түшкөндө талаш тартыштар да болуп, УКМК башчысы Камшыбек Ташиев менен депутат Өмүрбек Бакиров кайым айтыша кетти. Ортого элекүлүү Фархат Исмаилов аралашып, Бакиров экөө мушташа кете жаздады. Ал эми Өзбекстандын мыйзам чыгаруу палатасынын өкүлдөрү премьер-министр Абдулла Ариповго 5 суроо берген соң, ага ыраазычылык билдирип келишимди ратификация кылып беришти. Кыргызстанда 22-23 октябрда Кемпирабадды коргоо комитетинин 20дан ашуун мүчөсү кармалды. Алар жапырт башаламандык уюштурууга даярданган деген шек менен камакка алынды. Ал эми коңшу мамлекетте кандайдыр бир нааразычылыктар болгонун жалпыга маалымдоо каражаттары кабарлаган жок. Анткени менен жарандар YouTube'га чек ара макулдашуусу тууралуу жарыяланган видеолорго комментарий жазып, нааразычылыгын билдирип турушту. 15 ноябрда Украина менен чек арадан 10 чакырым алыстыкта жайгашкан Польшанын аймагына ракета түшүп, 2 адам набыт болгон. Учурда ал аймакта украиналык адистер иштеп жатканын 18 ноябрда Украинанын тышкы иштер министри Дмитрий Кулеба Твиттерге жазды. Ал окуя боюнча Украина Польша менен ачык жана конструктивдүү кызматташууну улантаарын айтты. Ракета түшкөн күнү кечинде кырсык болгон жерге Польшанын аскери эксперттери жана криминологдору келип, чоң жети өлкөлөрүнүн жана НАТОнун лидерлери Балидеги чоң жыйырмалыктын саммитинин алкагында чукул жыйынга чогулган. АКШнын президенти Джо Байден АКШ жана анын НАТОдогу өнөктөштөрү жардырууну иликтөөгө жардам берет. Анын айтымында Польшада кулаган ракетанын Орусия тарабынан атылганы күмөндүү. Кийинчерээк Reuters агенттиги кабарлагандай, Байден чоң жети жана НАТОдогу өнөктөштөрүнө Польшадагы ракеталык кыйроо Украинанын абадан коргонуусунун натыйжасы болгонун айткан. Джо Байден Украин лидери Владимир Зеленскийдин Польшага түшкөн ракета Украин тараптан атылган эмес деген комментарийинен күмөн санаарын 17 ноябрда Вашингтондо айтты. Ал бул эч кандай далил эмес деген. Ага чейин НАТОнун баш катчысы Янс Столтенберг жана Польшанын президенти Анджей Дуда 15 ноябрда Польшанын аймагындагы жардырууга Украинанын абадан коргонуу системасынын тиешеси болушу мүмкүн экенин айтышкан. Киев мындай жыйынтык менен макул эмес. Украин жетекчилиги окуядагы Орусиянын издери тууралуу далилдер бар экенин айтууда. Бирок Орусия бул окуяга эч кандай тиешеси жок экендигин айткан. НАТОнун баш катчысы аларда атайлап кол салуу болгонуна эч кандай белги жок экендигин, Орусия НАТОнун аймагына чабуул даярдап жатканына эч кандай белги жана Орусия НАТОнун союздаштарына каршы чабуулдук аскердик операцияларды пландап жатканына эч кандай далил жок экендигин айткан. Столтенбергдин айтымында Орусиянын ракеталарын атып түшүрүү аракети Украинанын күнөөсү эмес. Орусия Украинага каршы мыйзамсыз согушту улантып жаткандыктан толук жоопкерчиликти тартат. Ошондой эле ал Брюссельдеги брифингде Польшадагы ракета кырсыгы боюнча иликтөө уланып жатканын жана акыркы жыйынтыктарды күтүү керектигин айтты.
Кара деңиз портторунан Украина эгинин экспорттоо келишими дагы 4 айга узартылды. Украинанын инфраструктура министри Александр Кубраковдун айтымында, дан келишимин узартуу чечими Стамбулда кабыл алынган. Бириккен Улуттар Уюму жана Түркия демилгени ишке ашыруунун кепилдиги бойдон калууда. Азык-түлүк экспорту боюнча гуманитардык коридор дагы 4 ай иштей турганын Украин президенти Владимир Зеленский да билдирип, Twitter баракчасына биз өнөктөштөрдүн расмий билдирүүсүн күтүп жатабыз деп жазды. Маалыматты Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш дагы тастыктады. Ал эми Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган соңку 4 айда 11 миллион тонна бугдайдын экспорттолушу дүйнөлүк азык-түлүк коопсуздугу үчүн бул сүйлөшүү канчалык маанилүү экенин айгинелей алганын белгилеген. Учурда Украинадан эгин Одесса, Түштүк жана Черноморск порттору аркылуу экспорттолуп жатат. Орус-Украин согушу башталгандан бери Кара деңиз аркылуу дан экспорттоого мүмкүн болбой калган. Бул маселени чечүү максатында 22 июлда Орусия менен Украинанын ортосунда Бириккен Улуттар Уюму жана Түркиянын ортомчулугу менен атайын дан келишими түзүлгөн. Анын мөөнөтү 19 ноябрда соңуна чыкмак. Октябрь айында Орусия Украинаны кемелерине жасалган чабуул үчүн айыптап, убактылуу келишимден чыгып, кайра кошулган. АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасында дээрлик 20 жыл бою демократтарды жетектеп келген эң таасирдүү аял саясатчыларынын бири Нэнси Пелоси төрайымдык кызматтан кетерин жарыялады. Пелоси 17 ноябрь бейшемби күнү Конгресстин төмөнкү палатасында сүйлөгөн сөзүндө мага жаңы муунга мен абдан урматтаган демократиялык фракцияны жетектөө мүмкүнчүлүгүн бере турган учур келди деди. Байден мүчөлүк кылган демократтар орто мөөнөттүү шайлоодо АКШнын өкүлдөр палатасындагы көпчүлүктү жоготушту. Эми алар фракциянын жаңы жетекчисин тандоосу керек. Пелоси болсо депутат бойдон кала берет. Республикачылардын лидери Кевин Маккарти Конгресстин төмөнкү палатасынын жаңы спикери болоору күтүлүүдө. Америкалык маалымат каражаттарынын 16 ноябрь шаршемби күнү жарыялаган божомолуна ылайык көпчүлүк добуш алган АКШнын Республикалык партиясы Конгресстин өкүлдөр палатасына көзөмөл кылат. Америкалык CNN телеканалынын маалыматына караганда, орто мөөнөттүү шайлоодо 435 мандаттын ичинен өкүлдөр палатасын көзөмөлдөө үчүн зарыл болгон 218 мандатты республикачылар жеңип алышты. Ал эми демократиялык партия 210 мандат гана алып калды. Ошол эле учурда NBC телекомпаниясынын маалыматы боюнча республикачылар өкүлдөр палатасында 221 орунга ээ болсо, демократтар 214 орунга ээ болгон. Конгресске шайлоодон көп өтпөй 15 ноябрда республикачыл Дональд Трамп төмөнкүдөй билдирүү жасады. Чтобы снова сделать Америку великой и прекрасной, сегодня я выдвигаю свою кандидатуру на пост президента США. Трамп 2024 жылы 3-чү ирет президенттикке аракет кылмакчы. Быйыл Евробиримдиктен чек ара агенттиги акыркы 10 айдын ичинде Европага 281 000 киши мыйзамсыз киргенин каттады. Былтыркыга салыштырганда бул 77%га көп. 2016 жылдан бери мындай жогорку көрсөткүч каттала элек болчу. Октябрь айында Евробиримдикке мүчө мамлекеттерде 42 000 жакын мыйзамсыз өтүү катталган. Мыйзамсыз мигранттар негизинен Батыш Балкан тараптан кирет. Frontex быйыл ал каттамды 120 000 киши, негизинен Бурунди, Афганистан жана Ирак жарандары пайдаланганын жазат. Көбү визаны талап кылбаган Сербияга учуп барат, андан ары биримдиктин чек арасына бет алат. Маалыматка караганда, мыйзамсыз мигранттар Жер ортолук деңизи менен Италияга жетишет. Ал эми Испания, Украина жана Беларусь аймагына киргендер азайган. 2015 жылы Батыш Балкан чөлкөмүндө миграциялык кризистин туу чокусу болуп, андан бери Европага кылган мыйзамсыз качкындар эселеп өскөн. Буга Сирия, Ирак, Афганистан, Ливиядагы куралдуу жаңжалдар себеп болгон. Ошондо эски континентке 1,8 миллион киши келген. Чек араны мыйзамсыз кесип өткөндөрдүн көптүгү аймакка визасыз кирүү мүмкүнчүлүгүн кыянаттык менен пайдалануу менен түшүндүрүлөт. Чек араны мыйзамсыз кесип өткөндөрдүн көптүгү аймакка визасыз кирүү мүмкүнчүлүгүн кыянаттык менен пайдалануу менен түшүндүрүлөт.
Казакстанда президенттик шайлоо күнү жапырт башаламандык уюштурууга камынган деген шек менен 7 адам кармалды. Маалыматты өлкөнүн улуттук коопсуздук комитети билдирди. Шектүүлөр 20 ноябрда массалык башаламандык уюштурууга даярданган кылмыштуу топко тиешеси бардыгы айтылууда. УКМК билдиргендей, шектүүлөрдүн жанынан Калашников автоматы, Меркель мылтыгы, 2 жылмакай сайлуу мылтык, ок-дарылар, бензин баллондору, молотов суюк күйгүзүүчү гранаталары, рациялар, ошондой эле жабдуулар табылган. Кылмышка шектүүлөр убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Бийликти күч менен басып алууга чакырык жасоо жана массалык башаламандык уюштуруу беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Буга чейин 1 сентябрда Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөрөрүн жарыялаган. Шайлоо 20 ноябрга белгиленген. 25 октябрда мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоого каршы митинг болгон күнү жана ноябрдын ортосунда бийлик бир нече активистти кармаган. Алардын арасында атактуу марафончу Марат Жыланбаев жана Алга Кыргызстан кыймылынын мүчөлөрү бар. Бул аптадагы урунттуу окуялар ушулар болду. Эмки аптага чейин көрүшкөнчө.